Жаңы курулуп бүткөрүлгөн бала бакчада санитардык талаптары, өрт коопсуздугу, желдеткич шарттары толук кандуу камтылган. Ашканасы, балдар уктоочу жайы, сабак өтүүчү жана ойноочу бөлмөлөрү ирети менен курулган. Жалал Абад шаарындагы номер 1 десем да жаңылышпайт. Себеби дегенде бардык нерселер талапка жооп бериле турган, эми башка бакчалардан айырмачылыгы пожарный сигнализациялар орнотулган, абаны тазалай турган вентиляция орнотулган, ашканалар, өзүңүздөр деле көргөндүрсүздөр, аябай санузелдери дагы бүт заманбап, сырттагы королор, беседкалар, балдар ойноочу аянтчалар бардыгы мындай талапка жооп бере турган заманбап үлгүдө, эмеректер дагы жакшы заманбап үлгүдө коюлган. Курулуш ушул жылдын июнь айында башталган, каражаттан көйгөй болгон эмес. Тез арада бүткөрүү талабы коюлгандыктан 5 айда бүткөрүлдү. Мен балдарымды ушу документтерин даярдап, көптөн бери электронный очередте турганмын. Очередим жетпей, күтүп жүргөм көп садиктерди. Азыр мен ушул заманбап болуп ачылган ушул садикине кубанып турам. Аябагандай кооз, сырттарда келсең, адамды өзүнө тарттырат экен. Ошондуктан мен балдарымды ушул электронный очередке коюп, балдарымы садикке ушул алып келем деп үмүттөнүп турам. Шаардын тургундары балдар бакчасына муктаж эле. 1-2 бала электрондук кезекте тургандар бар. Андыктан бала бакчалардын курулушу бул көйгөйдү акырындык менен чечүүдө. Жалпы долбоор жана чыгымдар эсеби боюнча 97 миллион сомду түзөт. Жалпы долбоордун наркы. Аны биз тендерге коюп 88 миллион сомго ишкана жоопкерчилиги чектелген коомдор утуп алып, бүгүнкү күндө курулуш иштерин жүргүзүп берди. Министрлер кабинетинин 2023 жылдын 10 февралындагы номер 41 тескемесине ылайык Жалал Абад шаарын өнүктүрүү долбоорунун алкагында 2 миллиард сом бөлүнгөн. Каражат 3 багытта жумшалды. 23 билимтай мектепке чейинки билим берүү уюмунун курулушу толук бүткөрүлдү. Жалпы каражаты 88 миллион сомго бул курулуш бүткөрүлгөн. 150 балага ыңгайланган балдар бакчасында негизинен заманбап бардык шарттары камтылган. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад шаарынан.